2010-жылдагы апатта оң бутунан ок жеп, ден соолугунан ажыраган Рахимбек Вахапов бийлик өкүлдөрүнө нааразы. Учурда экинчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген катары каттоого алынган. Бул жараатынан жыл сайын дарыланып турууга мажбур. Бирок ага үй мында турсун ооруканасы үчүн да эч бир каражат каралган эмес. Hakikaten de kılamayayım ama putumga okuyacak ama 5 marta operasiya qilgan. Merge barsam mer u yoqqa bar dedi, bu yoqqa bar dedi. Temirbay bunga bar dedi, Bolatga kirsam bunga bar dedi, Yuriske kirsam u yoqqa bar dedi. Ashna qilib жүрүппүз mana. Айтылган апатта жабырлангандар үчүн атайын көп кабаттуу үйлөр салынганы маалым. Бирок алар мыйзамсыз бөлүштүрүлүп, тааныш билиштерге таратылып кеткен. Анда Жалал Абад шаарынын вице-мэри ошол кездеги комиссияга мүчө болгон Урмат Маматовдун жана район акимдеринин орун басарынын аттары аталды. Ошо Маматов комиссиянын мүчөсү мыйзамды билбегендиктен орусчасында туура эмес жазылып калыптыр, кыргызчасында да туура эмес жазылып калыптыр деп мени документин чекеге чыгарып коюптур, өздөрү тааныш билиштерине үй беришкен. Ал эле эмес Жалал Абад облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагүл Эгембердиевага да мындай доомат жабырлануучулар тарабынан коюлган. Анткени кызматтык абалынан пайдаланып, өзүнүн жердеши Тагыраагы Чаткал районунун тургунуна 3 бөлмөлүү батир алуусуна көмөктөшкөн айтылууда. Ага нааразыланган жабырлануучулар сотко кайрылышкан. Бирок 3 жылдан бери соту создуктурулуп аягына чыкпай келет. Учурда 11 жабырлануучунун турак маселеси чечилип бериле элек. Райондордон келген фактылардын көпчүлүгүн айылдарда үйлөрү болгон, турак жайы болгон. Мына ошолорго мамлекеттик комиссия дыкат карабастан туруп эле барысына баягы кол ийресине тартып үйлөрдү туура эмес бөлүштүрүп койгон. Эми анын агасы Иман Доспаев ошо мезгилде президенттик аппараттын социалдык бөлүмүнүн башчысы болгон. Чаткалдык өзү да Жумагүл Шариповна Чаткалдан болот. Факс менен келип атат документ. Ошону көтөрүп ошко алып барып үй алып берип атат, 3 бөлмөлүү үй. Ошол эле учурда Жумагүл Эгембердиева мамлекеттик кызматта иштеп, 2 жыл аралыгында баасы 15 миллионду чапчыган үй тургузууга жетишкен. Бирок бул сумма кайдан алынганын тийиштүү тараптар тыкыр иликтөөгө алышы керектигин айтышууда. Анткени мыйзамсыз бөлүштүрүлгөн үйлөрдүн артынан табылган каражат аныкталышы мүмкүндүгүн болжошууда. Мына үй Жумагүл Шарипованын 2 жылда салган үйү. 13-жылдан 14-жылы бүткөн ушул үй. Эми караңыздар. 15 миллионду мен 2 жылда кантип табам? Вез райондорду шаардык мэриянын комиссиясынан чыккан баягы адамдарды, жарандарды абарып, баягы үйдүгө алып бергенге ушул аял барып атат да, өкүл катары. Ушунун майыптардын ок жеген, баягындай азап таткан адамдардын көз жашынан топтолгон акчага. Мына ушул дирекциянын үйлөрүнү мыйзамсыз берүүдөн түшкөн каражат эсебине салынган үй. Жалал Абадта жабырлануучулар үчүн 60 батирден турган 2 көп кабаттуу турак тургузулган. Ал 20дан ашуун комиссиядан турган адамдардын жана вице-премьер министрдин көзөмөлү астында бир нече шарттардын негизинде берилген. Деген менен бул аралыкта комиссия мүчөлөрү эле эмес, бир нече вице-премьерлер алмашып турушкан. Ар бир комиссияда каралып, биринчи ошол каза болгондорго берилген, анан октон жаракат алгандарга берилген. Ал эми калган баягы жерде өкмөттүн токтому чыккан, мен эсимде 275-чи токтом, андан кийин май окуясындагыларга кошулган. Анан ошол жабырлануучуларга квартиралар берилген. Ал жерде дагы берилгени жана үй барлары деп атпайсызбы? Ал жерде 3 жылдык госрегистрден атайын справка алынган. Ошол үй барбы, жокпу деп. Ошол өзүнүн талаптары болгон да, ошол талаптарына ылайык ошо жергиликтүү комиссиядан өткөн документти анан мамлекеттик комиссия караган. Ош жана Жалал Абад шаарларынын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишин текшерүүнү кайрадан жандантуу талабы жабырлануучулар тарабынан коюлду. Дирекцияга мамлекеттик бюджеттен 5 миллиардка жакын каражат бөлүнгөнү менен үйлөрдүн сапаты жана бөлүштүрүүдө коррупцияга жол берилгени белгиленип келет. Ал убакта ага Жантөрө Сатыбалдиев жетекчилик кылганы белгилүү. Жантөрө Сатыбалдиевдин 6 миллиард акчаны кайда экендигини ким беришин билбей атам. Жантөрө Сатыбалдиевдин некачественный жана кымбат баалуу жерлерди сатып алышы жана некачественный баягы жер титирөөгө туура келбеген үйлөр курулуп калган да. Азыр жаракат кетип, өзүңүздөр алып маалым болсо керек. Ошон үчүн мен ушу жогорку бийликтен дагы бир ошол акыйкат чындык таппай келе жаткан адамдардын атынан дагы бир караштырып, дагы бир сыра жандандырып, акыйкат чындыгын таап берсе деп айтайын. Ал эми бул жаатта Жумагүл Эгембердиеванын пикирин алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Эгер ал өз оюн айтууну кааласа, эфир аркылуу чагылдырууга даярбыз.